Атым Умар Даданов болуп, не сахар берүүсүнөн. Үйүңөрдө коммерческий деятельность кылып атыптырсыздар. Ушул жерден толуктойсуздар бе? Жок, булар рабочийлер булар. Казакстанга берем. Казактар эмне эл эмеспи? Базарга берем. Өзү көчөдө тургандан кийин биякта эмне чаң эмес го деп ойлоп атасызбы? Жок. Баягы айтар нерсем да, качанкыга чейин кыргыз эли ушинтип эле жүрө беребиз. Кичине ишкерлер тазараак иштейликчи. Туанар өз паңыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Үйдө неме барбы? Хозяин барбы? Үйдүн хозяйыны? Иә. Чакырбасызбы? Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Assalamu alaikum aka. Ден соолугуз. Жакшы шүгүр. Атым Умар Даданов болуп, не сахар берүүсүнөн. Рұқсат пе? Үйүңөрдө коммерческий деятельность кылып атыптырсыздар. Анан биз баягы бирөөсү уруксат сурап коюш керек деген. Бул жакта бирөөсү карап коңуз. Аты жөнүңүз? Сен жакшы тааныйм. Аты Сен жөнүңүз? көрүп турамын. Аскарбек атым. Аскарбек. Жакшы, бир сыйра көрсөтүп коңузчу. Бизде полный маалыматтар бар бул жөнүндөчү. Ага. Ушут тургатасыздарбы? Күн ачылганда жаям, жамгыр азыр жааса жабам да мындагычы. Биз спутниктен да карасак полный жайылып турат ушул жердечи. Мындай жакшынакай жазып албайсыздарбы э? Ким Умар? Каралачы монун баары тең үстүндө түшүп турат. Умар. Бүгүн ушул неме кылам азыр. Заказ берип атам да. Ол жерлерди жаптырам, эшиктин астыларын чуколмойчу. Бул жериңиздерчи? Сушулкам. Ушул тургатасыңарбы? Кересе тартол. Туанар мына жана сиздер базардан, бир жактардан өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга үйгө куруттарды ала кетесиңер го, ошолор ушинтип даярдалат экен да. Так. Бул жериңиз сүзмөбү, э? Каяктан алып келесиңер сүзмөнү? Ат башы да, Кочкордон. Чымындар кантет эми аке? Тарт эти чымындар. Кирсе. Кир. Уруксат кагаздарыңыз барбы? Жок, эчтекем жок. Санэпидемстанциядан чыккан Жок, эчтекем. кагаздарыңыз. Эчтекем жок. Анан кандай кылып коммерческий деятельность кыласыздар байке? Коммерческий деятельность болуп келе, неме эмес Умар. Баягы. Жок, баягы тыйын таап атасыздар да. Кичинекей окат кылып атам. О, неме экен жана тестаны тиги сүзмөнү аралаштырганбы?
Biz мисалы эч нерсе деп ойлойбуз байке. Мисалы бул полный уруксат кагаздарыңызды алып, ошол жерге кичинекей чакан цех салып, андан кийин бүт сан норманын баарын аткарып, анан ошентсеңиздер болот да, туурабы? Мына неме боюнчачы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолук. Мына мякта турбай, тоголуктуу. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Не сахар беришүүм Мардаданов. Ушул жерден тоголуктойсуздарбы? Жоқ, бұлар неде? Рабочийлер бұлар. Тартпайшы, қанша келші. Не сахар ба? Мардаданов деген ұқтыңыз ба? Немесе, жауышып телефон немесе тұрып алып жүрсіз. Сүзмелерді қайсыл жақтан алып келесіңер? Ешқандай ештекем жоқ дедіңіздер, Фирмаңыздың аты бар ма? Жоқ. Қайсы базарға поставка қыласыздар байке? Магазин? Магазинде де доставка қылбаймын. Қазақстанға беремін. Қазақтар үнден ел емес пе байке? Жоқ, Қазақстанға беремін. Жоқ, елден ел емес деген жоқ, бұл бар. Тартпаң бар. Барың, тарт. Базарға беріп бүткенмін де шаршапшы. Базардан тыйын албайсың, жине албайсың. Жашынақай бір цех қылып, соның қылып алып, анан іштей өрбейсіздер бе байке? Мен азыр келгенде сізге реклама қылып кетмедім да, соның үшін берші. Мен сағатшы, мен сені өзі чақырамын. Бірақ мен маға ұқсау іштегендерденші, любойына барсаң, менікіндей болса, мен неме қыламын. Мен ең высший құрытқана менікі. Таза. Тетігінде сүзмеді қанада кондиционер дегендер норма менен турган бир меникинде ол. Башка жак барбы? Башка жактарда бар эми элдер жасайт. Адресин бербейсиздер анда. Жок, мен адресимди берген кишилерди алып текшерсең ошолордон чыгат. Жок, ошо бербейсиздер анда. Жок, мен бербейм. Бербесеңиз байке анда. Тиги өзүңүз үчүн жооп бериңиз да андачы азырчы анда. Мен өзүм үчүн. Мисалы, бул жериңиз неме кыламын да? Бул жериңиз такыр азыр талаптарга жооп бербейт да. Өзүңүздөр деле билесиздер да. Билем. Муну мисалы кичинекей балдар жейт, балдарын ала кетишет, туурабы? Бирок мен Кыргызстанга неме кылбайм. Сөздүн ачык Кыргызстанга чыгарбайм. Сиздин мисалы соответствующий документтер эчтекеңиз жок болгондон кийин, каяка поставка кыла турган документтериңиз жок болгондон кийин биз деген азыр сизге кантип ишенебиз? Бул жерде көрүүчүлөр кантип ишенет азырчы сиздерге? Туурабы? Бул жерде да сонун айтып атпаймынбы? Сонун бир кичинекей цех салып алыңыздар, ошо менен иштей бериңиздер да. Азыр бул жерде эже сиз менен трудовой договор түзүлдү беле? Эже? Жок. Түзүлгөн эмес, э? Акчасын бербей койсом эмне кыласыздар иштеген жумушуңузга? Biz Canlı'da yaşayız, 5. yıllarında Казактан келген Жок, көрдүңүзбү, трудовой договор эчтеке түзүлгөн эмес, эч нерсе жок да. Бул жерде айтып атпаймынбы, сонун бир цех кылып салып алсаңыз аябай жакшы болмок экен да. Биз чынында айтып атам, мына камера турат го байке. Немеден спутниктен карадык да, карасак бул жердеги жайында тим эле монт кургап турат да. Шул жердечи, бүт бар тең. Атпеңиздер да, бул деген бул эмес, нанды элестетиңиз. Жабам деп атам. Полный эле бак, каздрашный менен жабап. Элестетиңиз байке. Бул эмес, нанды. Мисалы, аны деген алып чыгып туруп коргаткан жерлери, ошондой цехтер бар биздечи. Мен сени көрүндө жүрөм. Нан дегендерди көрсөтүп, ошону чыгарып коюп жүрөм да. Ошол жерде элестетиңиз, бул курут эмес, нанды ошончолук таза акыбалда чыгарып атышат да. Муну мисалы курутtu алып барып туруп, биз жууп туруп жебейбиз да. Туурабы? Көчөдө эле турат. Ал тиги коммерческий деятельность болгондо, мисалы мен өзүм үчүн курут жесем, анда айылдан жашынакай эле жана жайып коюп эле антип жей берем менчи. А мен сатып алып аткандан кийин лайык шарттарына, сампиндин шарттарына түзүп, анан жазашыңыздар керек да. Надо будет таможенный союздун шарттары менен жазашыңыздар керек беле. Уже документтештирип баштадым, баягындай неме кылып ачайын депчи. Сиз балам уже болгондон кийин. Жок, ошону балам уже неме кылып баштады. Документтештирип баягындай кылайлы. Анан азыр ишенсең бүтке турсаң даже келет, темирлер келет уже. Мына ар жакта крытый кылып баштайм. Үйдүн жандарын ар жактарынан уже жаап, астыларынан жаап, bir çekeden жабам уже, полный жабамын, анан стяжкаларды куюп башкача. Муну туура айтасың, адам жей турган окаттар. Биз алып барганда айтып атпаймынбы, жугуп туруп жебейбиз да, мунучу байке. Билесиздер. Тетиңиз неме кургата турган нерселер экен да. Алар уже бирок болгондор кимдин. Тугандар ушунун үстүнө болоорун баарын коет экен, коюп туруп анан кургатып алып барып сиздерге сатат.
Ол брак эмес эле жакшынакай экен. Булар жакшылык теттиги жыйынтыгына биракталат. Булар жакшынакай экен. Жыттылып калган. Булар брак эмес. Муну мисалы Буларды неме кылат, бир сыйга жууп берем деген неме мененчи. Чоң жууганда мисалы минтип коюп туруп эле кыласыңар да турабы? Үстүнө коесуңар да. Же жуйсуңар ар бирин. Буну тияка багып, тияка жууп берем деп алып, анан кийин тряпканы арчылып. Бул мындай болуп калат да, жууганда эмне пайда болуп калып атпайбы? Өзү көчөдө тургандан кийин биякта эмне чаң эмес го деп ойлоп атасызбы? Жок. Тияка кирип кеткенде тряпканы арчап кирип. Бул ушунча эле тазалыкка көңүл бөлүп атабыз эми. Көчөдө турат да эке. Көчөдө турган жерим болду. Көчөдө турат. Тур эле. Көчөдө турат. Жабам мындай. Бул жериңизчи? Жамгыр жагында ушунча жабасыздарбы? Жамгыр жагында жабам. Окей. Мен мындан кийин курут такыр эле жебей калам го байке. Мындай шартта болбойт да байке. Курут деген айтып атпаймынбы, жанагы көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болуш үчүн мындай сан норма менен жакшынакай цехтин ичинде жазалса, курут ошондой болуп жазалыш керек да. Биз тиги шоронун куруттары чыгып атпайбы мисалы? Биз билебиз да кандай шартта чыгыш керек экенин, биз барып көргөнбүз, ал жерлерин бүт бардыгын тенчи. Аны эгерде мен билбесем, анда азыр айтпайт болчумун да. Шородой компания эмесмин да мен. Мен бир мындай карапайым эле эми келаткан кишимин. Эми ушу шорого окшоп, шородой болуп кеткенде кылам. Шородой болуп кеткенде кылам. Ошон үчүн мындай эле түшүндүрүп берип атам да, акырын түшүндүрүп берип атам да байке. Ачылар да эле мындай үстүн жаап, мындай жакшынакай аракет кылып коюңуздар. Аны кылам, Кудай бурса кылам. Биз эми келатабыз да, мынтип мына документацияга эми өтүп атабыз, документация мына Евросоюзга неме кылабыз деп. Мына казактарга сатып баштадык, акырын-акырындан уже ушин баягы кичине финансыбыз көбөйгөндөн кийин аягын жаап, биягын жаап, ишкерлер өнүккөнгө аракет кылабыз. Ишкерлерге мынтип айтам да, ачылганда эле ошентип ачылгыла депчи. Шарт эми сонун кийин умар. Ошол шарт кичинекей тыйындан баштаганбыз да. Ушу тыйыныбыз эми көбөйүп, эми шарттар түзүп атабыз. Бизге сурап, ачылар менен сонун жазап туруп ачыш керек. Умар, ишенесиңби? Эч ким кредит бербейт экен. Не деген бизнес бул депчи. Кредит алайын деп барсаң, койчу ошо не деген бизнес деп эч кимден мындай неме ала албадык да. Анан өзүбүз болгон кичине финансыбыз менен мынтип неме кылып атабыз. Кудай буйрса кылабыз, бардыгын кылабыз. Биз шартка жооп бере турган талапта иштешибиз керек. Законду сыйлашыбыз керек. Себеби ушул мамлекеттин гражданины болгонубуздан кийин мамлекетке баш ийип жашашыбыз керек законуначы. Ал жагына силердин ишиңер эң туура. Азыр мына претензияңды мен эртеге дагы башкача өзгөрткөнгө аракет кылам. Мага ушу кичине финансы эле болсочу, бат эле неме кылат эле, башкача кылат эле. Бияқта качан жасайсыздар? Эми Кудай буйрса, кийинки жазга чейин кичине неме болуп туруп, жазда башкача кылам, точно элечи. Мен уже быйылкы селим ушул да. Коробкаларга саласыңарбы буларга? Атрафка калганда. Ушу бол фирмабы? Бул силер кантип фирмаңар жок казактарга сатып атасыздар? Жок, бул казактардыкы. Казактардын немеси. Ошо заказ алган казактарыбызга. Үйүңүздү жакшы кылып салып турсуздар да, эшиктин алдын келип туруп анан бияка акцент кылбай коюп турсуздар да. Ошол именно тамак ашкачы бияка. Элифтин алдында убада бересиздер, э? Берем. Убада бересиздер. Кылам, жасайм. Жасайм. Хорошо. Игилик ишиңизге. Жакшылап карап коюңуздар, э, санитариясы. Ушундай туугандар, курут жасаган жерди келип көрсөттүк сиздерге. Жаңы конуш келечек 41-үй экен. 6-көчөдө баягы санэпидемстанция билбесе, бул жердин эч кандай уруксат кагаздары жок, жана налоговый дагы эч нерсе кагаздары жок. Документациялары 0 экен, достор.
Баягы айтар нерсем да, качанкыга чейин кыргыз эли ушинтип эле жүрө беребиз. Кичине ишкерлер тазараак иштейликчи. Туанар өз паңыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.